Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге туғандар Соқұлықтан бір сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Индустриальный жана Фрунзе көчөсү. Негизги чоң трассанын кесилишинде турам. Ошол жерден Индустриальный менен түндүктү карай Бишкек шаарынан келе атканда оң тарапты карай жүрөсүздөр. Жүрүп барсаңыздар бир 600 метр аралыкта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Соқұлықта могу церковь, же болсо могу мектепке ориентирди алсаңыздар болот. И бул жерден түз шаарды карай жүргөн маршруткалар көп эле бар тугандар. Эми калган маалыматты үйгө жетип берейин. Мына тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Индустриальный көчөсү 51-чи дарек болуп калат тугандар. Соқұлық. Анан так, дагы эмне маалымат эң эле батыш чек ара бул жерден дарбазанын жайы, бийик забор, чыгыш чек ара бул жака чейин, жалпысынан жеринен 4 соток. Документтер боюнча кызыл китеп бар экен тугандар. Так, мектепке жана Индустриальный менен түз эле чыксаңыздар, жана видеонун башында көргөзгөн жерде мектеп бар, садик. Мына мечет жанында экен. Так, чыгыш чек ара бул жерге чейин болот тугандар. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Электр энергиясы бар, суусу скважина экен, отоплениясы, паровое отопление, биринчи этаж теплый пол, көмүрдөн жылытылган котел баарын жылытат. Үй боюнча айтсак, 2022 жылы бүтүрүлүптүр, сейсмопояс колоналары куюлган. Экинчи этаж кирпич, биринчи этаж сокма экен, сырткы тараптан утеплять этилиптир тугандар. Бул жактан дагы дарбазанын жайы, ары жагынан дагы бир дарбазага киргенге жайы бар. Так, биринчи жолу сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул негизи кирүүчү эшиги. Тугандар, бул үйдүн кире бериши, прихожкасы жана коридор. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кетип алабыз. Так, оң тараптан мынакей кухнясы, тамактануучу бөлмөсү, түштүк тараптан катарынан терезелер, көрүп турганыңыздардай ремонт, газовый электрический плитасы, раковина суу чыгарылыптыр. И ылдыйкы этаж баары теплый пол экен тугандар. Водяной теплый пол, бул жакта отоплениянын батареясы, котел орнотулган, ошол менен баары жылыйт. Биринчи этаж водяной теплый пол, экинчи этаж отоплениянын батареялары менен жылыйт. Бул жакта болсо мондай зал жайгашкан тугандар. Мынакей залдын көрүнүшү, түштүк тараптан терезелер катарынан тугандар. Мынакей ушундай көрүп турганыңыздардай ремонт, люстралары. Андан ары дагы эмне маалыматы? Так, бул жакта дагы бир бөлмө, батыш тарабынан терезе, балдар. Окей, ламинат. И дагы эмне маалыматы тугандар? Так, ошондо биринчи этажда кухня, зал, бир бөлмө и биринчи этаждын санузелі. Бул жагында мынакей ванна, душ. И текучтун кладовкасы. Могу жерде да кенен ушунча бош жери бар экен. Калсаңыздар жаап, бул жерде бир бөлмө кылсаңыздар деле болодай көрүнөт. Так, андан сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Бул үйдүн экинчи этажы. Чыкканда ушундай коридор дейсизби, холл дейсизби, ушундай бөлмө. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Түндүк тараптан, чыгыш тараптан терезеси. Бул жак шпаклевка болуп, обойго даярдалган. Эшиктер орнотулган, отоплениянын батареялары орнотулган. Бул жерде экинчи этаждын санузели. Мынакей. Оң тарапта бир бөлмө. Батыш тараптан терезе. Жалпысынан экинчи этажда 4 бөлмө жана бир санузел бар экен. Бул жакта экинчи бөлмөсү. Батыш тараптан терезе, полдор ламинат. Бул жакта мондай бир спальный бөлмө. Түштүк тарабынан терезе. Могу жерде мечит да жакын экен үйгө тугандар. Так. Дагы эмне маалыматы? Бул жерден экинчи этаждан акыркы бөлмөсү, балдар бөлмөсү, детский бөлмө экен. И бул жактан балконго чыгып кеткенге эшиги.
Мынары мен Қали Салтыш үйдің қорасындамын туғандар. Так. Сіздерге үйдің бұл тарағын көргөзейін туғандар. Бұл жақта летний кухня. Бұл жағы очақхана қарақшат алынған. Бұл жағы көмірхана, біз қылат оқшайды туғандар. Окей, көтен пескалокмен бүтіріліп тұр. Арты тарағында туғандар. Бұл жақта отоплениянын котелы жайғашқан бөлмесі. Окей. Бұл жағынан дағы бір дарбазаға жайы. Чегара мына бұл қошынан үйіне чейін болып қалды туғандар. Сыртқа жатқанасы үйдің түндік тарағынан көрініші. Так. Дағы емне малматы. Бас олса, бұл үйдің $65,000 сұрап тұр, анандағы сөйлешу болып. Есін номер экранында жаңа описанияда есі телдеп жазылып. Зона қылып сөйлешіп көреміздер туғандар. Андағы сөйлеушілер болады. Бұл видеоны шында yüzdеген дос туғандармен бөлішсеңіздер, есіне жаңа yüздеген кішіге чоң жардам берген боласыздар.